сүйбөгөн жүрөктагы жүрөккө сууруп ташта андай чабал жүрөктө. Ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттө. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күнгө бейшемби бизге ушул айтылуу касиеттүү Ысык көл жергесинен Балыкчы шаарынан айтылуу Жетиген тобу келип отурат. Андыктан алды менен тааныштырып кетейин. Мен тараптан баштаганда Жетиген тобунун мүчөлөрү мына Айнагүл эжекебиз өзү баш болуп келип отурат. Андан кийин Ширин Ырыскелди кызы, андан кийин мына Жетиген тобунда эң жаш топтун мүчөсү Улук Мирланбеков турат. Андан кийин Адилет Туратбек уулу, ошондой эле Бурул Керимова жана топтун көркөм жетекчиси Оңолбек Сейиткайзов келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Маанайыңыздар кандай? Жол кандай экен? Ашып ашпай бел ашкан жоксуңар да. Эми Ысык көл бул жерде эле деп дешибиз керек. Касиеттүү Ысык көл кандай керемет жер дешибиз керек. Буйруса, мына ошол Балыкчы элибиз жер деген бир кезде Калыгул атабыз айткан экен. Мына ушул Балыкчы эл байырлаган касиеттүү ырыс кызы мол болгон жер болот деп. Мына ошол жерде жашап Жетиген топту өнүктүрүп өстүрүп ушундай элибизге эмгек кылып келатасыздар. Андыктан не дейбиз, алдын ала бар болуңуздар демекчибиз. Ушул эл алдына чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин деп айтмакчыбыз. Анан негизгиси азыркы мезгилде мына быйыл бир ай жаңырды. 21-жылдын башталганына аз эле жыл болду. Анан адам баласы деги эле ошол топту жетектеген жетекчилер кече эле мынакей премьер-министр шайланды. Ада айтып атат, ушул элибизди үмүт байлап турган элди оңдойбуз, ишти жылдырабыз, күнү түн иштейбиз, дем албайбыз деп атат. Анан жетекчи катары ушул Оңол мырза сизден сурайлы, кандай быйылкы максаттар кандай? Деги эле Жетиген топто жаңы өзгөрүүлөр болуп атыптыр, мына ушул өкмөт мүчөлөрүндөй эле кылып атышсыздар, жаңы өзгөрүүлөр кылып. Деги эле өзгөрүүлөр экени көрүнүп турат. Негизинен эми ошо айта кетсеңиз топ боюнча. Рахмат, Шекербек бей, биринчиден ушул эл төр жамаатына чоң ыраазычылык билдирсем, урматтуу кыргыз элим, ушул баарыңыздарга ден соолук, ишиңерге ийгилик каалайм. Мына жаңыдан болуп аткан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы жаңыдан болуп атат, сен айткандай бүт өкмөттүн баары эмес, топтун баары алмашып атат, жаңыдан болуп атат. Эми ушул буюрса ушул Жетиген тобу Нарым Ысык көл областынан түзүлгөнбүз. Кудай буйрса ушул эки областтан түзүлгөн топту алдыга үмүт менен, сен айткандай таланттын күчү менен алдыга чыгып, ушул өздөрүнүн талантын, өздөрүнүн жакшынакай жүрөгүндөгү келген таланттын өнөрлөрүн элге тартуу кылсын деп, ушул жаш кичинекей баладан бери кошуп алып, Жетиген деген 7 адамдын тобунан түзүлдүк. Келечекте буюрса алдыга жакшы ой максаттарыбыз бар. Кыргыз элине кичине болсо да бир салымыбызды кошолу дегендей жакшынакай бир тилектер менен ушул Жетиген тобу деп ушу сиздин элтер чыгармасына келип атабыз. Жакшы, сиздерге дагы ушул ийгилик каалайбыз. Айнагүл эжеке, сиз дагы айта кетсеңиз, өзү негизинен быйылкы жыл өзгөчө жылдардан болуп турат. Ал эмес 30 жыл абы дебей басып коюппуз. Биз дагы кыргыз мамлекети 30 жашка чыгып отурат деп атабыз. Эми 30-ында оро корбосо 40-ында кылыч чаппайт деген сөз бар. Эми оро коруп кыргыз мамлекетибиз өнүгүп өссө экен деген тилектерди айтып атабыз. Анан кандай сиздерде да ошол айта кетсеңиз. Эми эмне дейбиз, биздин бул Жетиген тобунда көп мындай биздин алдыга койгон максаттарыбыз абдан чоң деп айтсам болот, жаңылышпайм. Себеби дегенде мынакей биздин мына өзүң айткандай бул өкмөт эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына жана башка иш-чаралар биздин алдыга койгон максаттарыбыз көп негизи. Биз азыр мынакей биздин жетекчибиз Оңолбек Сейиткайзов мына даже жаштарды да чыгарып атат, азыр тарбиялап. Биздин ойлогон ой максатыбыз, алдыга койгон максатыбыз чоң. Кудай буйрса ошого жетебиз деп ойлойм. Жанагы ушул мына президентибиз жаңы шайланды, өзүң айткандай баары жаңы болуп атат. Бизде да кичине жаңы өзгөрүүлөр болду. Эми ошо
ошонубуз кабыл болсун. Буйруса, Кудай буйруса ушу жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ошол жакшы тилектер менен алдыга кадам таштай берели. Эми айна эле же өзүңүздөн баштайлы. Мына жаштарга сабак үлгү көрсөтүп өзүңүз баштап алсаңыз, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эски ушу сакмалчы болуп барбасам деген Азыр өзүлөр февраль сакмалдар башталды, Илгерки убактагыдай сакмалчы. Келиңиздер эми Мерекенин чыгармасын колдоп баштайлы. Жалындава жүрүк издери, кайтарган койдон бошобой калдыммы да сүйгөн эримеги. Кайтарган койдон бошобой калдыммы да сүйгөн эримеги. Кой жайбай жүргөн бозулар, коркомун сүйүү отунан. Кой жайган сиздей бозойго кошуламай качаны кошулам. Кой жайган сиздей бозойго кошуламай качаны кошулам. Сүрөтүң колго кармасам, сүйүүгө батам аргачам. Сагындым шашпа жазыны да, сакмалы челе болуп барбасам. Сагындым шашпа жазыны да, сакмалы челе болуп барбасам. Сакмалы челе болуп барбасам. Баракелде бар болуңуз. Чын эле бир ай бир сакманчы болуп барып, баягы төлдөн алып келиш керек. Сайыз учурунда сакманчы болуп канча деген эмгекти кылышчу эле 100-нө 190, 200-дөн алышчу эле ал убакта. Эми буйруса элде азыр Кудайга шүгүр, мал көп, дан көп, эң негизгиси тынчтык, жакшылык болсун деген тилек, анан ыр болсун дейли. Эми кезекти ширин кыска берели. Эми ширин ырлардан аткарып, кайсы чыгармалардан аткарып бересиң Ширин? Төлөгөн Мамекеев агабызга сөзү, ошого таандык агабызга Зарболдун аттуу чыгармасын аткарып берейин да. Жакшы болот.
Баракелде Азамат бар бол. Улук мырза, кандай анан жакшыбы? Канча жаштасың? Мен өзүм 12 жаштамын. 2009-жылкымын. Мен Балыкчы шаарында Бөкөнбай номер 2 мектебинин 5-Б классында окуйм. Ой Азамат, карачы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепте улуу кишинин атынан коюлган мектепте окуйт экенсиң. Сага анан мүмкүнчүлүк берейин, ата-энең көрүп аткан болуш керек. Кимдерге салам айтасың? Мен мектептеги мугалимдерге, Классташтарың, сагындың классташтарды? Ата-энеңе, туугандарга. Оңгул мырза сен айтат окшойсуң. Кичинекей болотпой, ушул баланын таланты баягы Москвада бир күндө урулган эмес дейт, кичинекей талант акырындык менен чыгат экен. Буга дагы атаандашкандар болушту, көрө албагандар болушту дегенде ушул бала эми буюрса талантын алдыга коюп келатат. Өзү туура айтат, Бөкөнбай мектебинин окуучусу. Ата-асасы ушул убакта ушул баламды багайын деп, Россияда Россия жеринде жүрөт. Мамасы болсо коштоп колдоп келди Ушенге, кошо барайын деп. Жакшы экен. Ушул улуктун биздин балыкчылык ысыкөлдүк Өмүрбек Рахманов деген агайыбыз бар. Ошонун чыгармасы Апакем деген аттуу чыгармасын аткарып берип. Азамат мына улук бизде ошо социалдык тармактардан көрөт, буюрса YouTube'га чыгат. Алыста дем байлап иштеп аткан атаңа да жетет, көрөт буюрса жакшы дем бересиң буюрса. Каракей анда ошол чыгарманы Ay,
Азамат бар бол. Карачы үшінтіп, ене бар, бақыт бар мында, енені обын салғыңда, ең ұйық болған бейіштер ененің таман алдында дейді, енелерді даңқтап, апаларды барықтап, ырдай бір құдай бұйырса, келечегің кең болсын, өнер жолында ұлы ағалардай Қырғызстың желегін желбіретіп, Қырғызды танытқан ғырчы бол, телегейің тең болсын, дайыма ушул Қырғызға қызмат қылған жігіт бола. Атың да жақсы екен, мына ұлық екен, ошол ұлық деген атты бейік қармай бер демекчибиз. Өз бүгін бүтел аты жақшылар келіптір да. Бардығы, мына атыңардың бардығы. Ой, мынакей оңолсын деп, оңолсын ушул заманыбыз, Қырғызстаныбыз, тоғыз деп мынакей аралаштырып келатқандан кейін еми адилет деп мынакей биздин дагы башыбыз эми адилеттүү болсун дейле. Адилет болсун деп өзүңдү да койгон екен жақшы. Азамат, Адилет, анда сен де өзің таныштыра кетші, уже азыр оқуйсың бу, же иштейсің бу, кандай? Мен Туратбекұлы Адилет, Тысыкөл облысының Тамча айылынан болом. Азыркы учурда Мураталы Күреңкеев атындагы училищенин 2-курсунда окуйм. Ой, баракалды. Учурдан пайдаланып, мен көрүп жаткан жалпы туугандарыма, ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдойм. Жана ошондой эле биздин училищенин жалпы мугалимдер жамаатына, жана ошондой эле группадаштарыма, досторума салам жолдойм. Ой, Азамат, пайдаланып алдыңбы? Жакшыбы? Анда кайсы чыгарманы? Түгөлбек Казаков атабыздын Күтүү деген чыгармасын аткарып берген. Ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн. Ай тагдырыбыз бир кезги экөөбүздүн. Тагдырыбыз бир кезгиң экөөбүздүн. Күтүүдөн үмүт болуп жаралгамын, бүйүттөн ыргайланткан тагдыр болдум. Экөөбүз жашаңына бөлөмөкпүз, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолдор. Ай бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Мен жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече күттүм. Ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн. Тагдырыбыз бир кезгиң экөөбүздүн. Тагдырыбыз бир кезгиң экөөбүздүн. Бөлөк
düşkün ömürde bizdin joldor. Bölök düşkün ömürde bizdin joldor. Азамат, адилет бар экелде бар бол. Она кетүгөлбөй агабыздын азыркы мезгилде кадырлуу, нарттуу, бартуу аксакалыбыздын бири бир кезде атактуу обончу болуп не деген обондорду чыгарган кезинде сен да ошондой агабыздай аттуу баштуу бола буйруса жаштын тилегин берет дейт. Ошол жакшы тилектерге айталы, жакшы ийгиликтер жарала берсин демекчибиз. Анан эми бурулууга кезек келди. Карачы мынакей оңолуп заманыбыз жакшы жака бурулуп жашообуз ширин болсун деп адилеттүү улуктарыбыз мындай жакшы мыйзам жолунда иштесин деп анан асманда айыбыз айнагүл болуп жанып турсун деп бардыгы жакшы экен. Буйруса анда бурул сен дагы өзүңдү тааныштырып кыскача эле. Атым Бурул, Жетөгүз районуна караштуу Тамга айылынан болом өзүм. Азыркы учурда Тоң районуна караштуу Большевик айылында турабыз. Учурдан пайдаланып, биз дагы өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизге общий бардык тамгалыктарга, Большевик айылындагыларга, бардыгыңыздарга салам жолдойм. Кыргыз элибизге болсо тынччылык, молчулук жана алдыда болгон максаттарыбызга жетип өнүгүп өсөлү демекчимин. Азыркы учурда болсо Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 2-чи курста билим алып жатам. Буюрса келечекте кыргыз элине салымыбызды кошкон, кыргыз элинин өнүгүшүнө, ошондой эле калкыбыздын өсүшүнө, элибиздин ден соолукта болушуна өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп, элибизге кызмат кылалы деп ушул кесипти таанаганбыз. Анын сыңарындай өнөрдүн ашыгы болбойт дейт. Ошол себептен бул жагына дагы ошол Оңолбек агайдын жардамы менен, Айнагүл эженин жардамы менен ошол топко кошулуп отурабыз. Баракелде. Азыр болсо Айлуу түн деген чыгарманы аткарып бермекчибиз. Жакшы болот.
Азамат баракелде, бурун сага дагы ак жол тилейбиз. Элибизге келген буйрус окууну бүтүп, элибизге келген жанагындай жаман аты жок ылаңдар, пандемияларды кубалачы, силердей жаштар кубалабаса кетпейт окшойт ушулардын баарын ден соолукта карап, баардык ушул кыргыздын ден соолугун чын эле сергек жашоого өткөрүп дегендей. Эми кезек жетекчиге келдим, жетекчи сизге берели. Эми урматтуу кыргыз элим, баягы айтылгандай ушул топту түзгөндө ушул жаштарды асыл таштан, акыл жаштан дейт. Мынакей буюрса сен айткандай чоңойсо, ушул кыргыз элинин атага даңкка чыккан музыкант, атага чыккан ушул баягы медиктер болуп, азыркы ооруп аткан оорулардан алыс кылып дегенде ушуларга жетишсин деп, улуктун келечеги алдыда, шириндики да алдыда, Айнагүл эже болсо өзүнүн ишкери менен азыр бизге чын айта керек спонсор болуп аткан Кайырбек байке ушу транспорт жагынан жардам беришти бизге. Анан эми дагы бир окуучу балам бар, бизге да жардам берип жүргөн Мирбек Нургазиев деген. Ал жигит да буюрса кийинки телевидение алып чыгат, ошондо 7 киши болобуз. Анан эми Айнагүл эже да ушул спонсорлук кылып бизге келип атат. Ошон үчүн бу 7 ген тобушунтуп кошулуп атабыз. Анан мен өзүмдүн да нарындык туугандарыма салам жолдойм. Өтүп кеткен эжеке байкелеримдин туулган күндөрү менен, Медетбектин, Майрамкүлдүн туулган күндөрү менен деп айтмакчымын дагы, өзүмдүн нарындык агам Камчыбек Субтун Кошуңу сагай деген чыгармасын аткарып берем. Жакшы болот. Tartıp bizdin canın düğünen, koydu düştü yüreğim. Oyundun barı sizi bolup, barı sizi bolup, ay sizi bolup. Orulu canday, canday cüdürüm. Oyumdun barı sizi bolup, barı sizi bolup, ay sizi bolup. Orulu canday, canday cüdenim. Günümüz çıksa dalı bolup, ubayın tartıp kıynalan, kayaktan sizi körüdelen, sizi körüdelen, ay körüdelen. Kapıraymınca meni kıynalan. Kayaktan sizi körüdelen, sizi körüdelen, ay körüdelen. Kapıraymınca meni kıynalan. Kusadar candı kim ayar, üçpüsün menin ümitim. Belgisiz boydan kalalı, ay kalalı. Koş emi ağay, koşunu sağay, ağay koşunu. Belgisiz boydan kalalı, ay kalalı. Koşun seriki, koş emi seriki, koş seni. Koşunuz ağay, koşunuz.
Barakeldi. İyi tur ayттың. Селки, Ежей же карындаш десең, агай десең, кандай отурабыз, кошуңуз агай деп атса. Эми агайдын чыгарган аткарып коем дедим да. Селки деп коюш керек. Мынакей жакшы оңол айтып атат. Ушундай айнагүл эже дем байлап, дем берип, демөчү болуп деп. Азыр бүт жетекчилер дагы жаңы келген чоңдорду айтып атат, маданият кызматкерлерине ишкерлердин баары жардам бериш керек депчи. Башка ишкерлерге да кабарлап коюңуз, ушу жардам берсин. Маданиятты өстүрөлү. Маданият болмоюнча өнүкпөйт экен өлкө. Мына билдик 30 жылдан бери. Ошондуктан маданий бардык нерсе маданияттан башталат да. Андыктан маданиятыбыз өнүксө, анда өлкө өнүгөт. Ошондуктан не дейбиз? Ошол маданиятты алга жылдырганга аракет кылалы. Сиздер дагы ушул иштериңизге ийгилик бар болуңуздар, ал жагынан дагы иштеп, бул жагынан маданиятка көмөк болуп атасыздар. Андыктан ушул маданият кызматкери болуп кайрадан мынтип ырдап атасыз. Андыктан ыр кезегин берели дагы сизге. Сүйлөңүз. Өзү негизи быйыл 21-жылдан баштап жалаң көлдүктөр сүйлөш керек. Убакыт дагы кенен көлдүктөр эшигибиз да ачык. Айтор пайдаланып бериңиздер. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып, кошуналарыма, кели теңдештарыма, балдарыма, куда сөөктөрүмө баарына салам. Анан мына кошуна ыраазы болбой, Кудай ыраазы болбойт дейт. Силер айтып атпайсыңар ушу жаңы өкмөт баары жаңы деп. Биз дагы Балыкчы шаарына жаңы мэр шайлап алганбыз. Мына ошол Азамат уулу Арнабек уулу Азамат деген балабызды өзүбүз ушу эл шайлаган. Ушу баланын бизге да салымы бар да, бизге. Маданиятка көңүл бурсун да. Ошо биздин абдан жакшы ден соолук болсун ушул жигитибиз, ушул балабызга. Ушу азыр Балыкчы шаарына жаңы эле болуп иштеп атат. Иштери абдан жакшы. Ушул балага мен ден соолук каалайт элем, жана үй бүлөсүнө. Бар болуңуз, ошол ден соолук каалаңыз, ошол ал элге иштеген, жерге иштеген, маданияттык иштеген мэр болсун. Рахмат. Андыктан телеге тең болсун дейбиз, ана дагы келиңиз анда. Чыгармадан баштап бериңиз. Мен ушу Капилеттен нетим сага байланды. Жүрүп ак сүйгөң айланды. Мурда жүрсөм эч нерседен бейгапар. Эми такыр таппай жүрөм айланды. Мурда жүрсөм эч нерседен бейгапар. Эми такыр таппай жүрөм айланды. Göz karашın жылмайыңкы дем беріп, жылмайыңкы абасынды ең керек. Эмнегедир жолукканда мен сага, билбей калам айтарымды эмнеде. Эмнегедир жолукканда мен сага, билбей калам айтарымды эмнеде. Сүйлөй албай кысталганым үчүндө, эмнеге мен кысталганым бүчүрдү. Кечинекей ак көпөлө көзүңдү, сездиң бекен ала тодой күчүңдү. Кечинекей ак көпөлө көзүңдү, сездиң бекен ала тодой күчүңдү. Сездиң бекен ала тодой күчүңдү.
Баракелде, жеке бар болуңуз. Ушинтип жаштарга камкор болуп, жаштарды жакшы жакы үндөп жүрөрүңүз демекчибиз. Эми Ширин, сен дагы өзүңдү тааныштырып, айтып дегенде, Мен атым Ширин, Искелдагы Ширин болом. Нарын обласынан Жергет айылынан болом. Ушул топко жетиген аттуу топко мен дагы келип мүчөсү болдум. Ушул жака ушул Сейитказиев Оңолбек байкем аркылуу келип катышып отурам. Ушундай учурдан пайдаланып мен дагы өз жериме, өз элиме, Жергетал айылына, нарындыктарга да болот учурдан пайдаланып. ооба, нарындыктарга бардыгына, кыргыз элине бардык салам жолдойм. Үй бүлөмө, бир туугандарыма, ата-энеме салам жолдоп, ушундай сиздерге арнап бир жакшы чыгарма агатайын деген казак элине таандык чыгармасын аткарып Болот. Ағатайдың қабағың açılбаған ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүрген бір өні сағынасың ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүрген бір өні сағынасың ай. Көкөйнүктүн этеги желбиреген ай, ағатайдың жүрөгүң ел жүреген ай, жүрөгүңдөн айландым ағатайым ай, елде жүргөн бир өні сагынасың бай, жүрөгүңдөн айландым ағатайым ай, елде жүргөн бир өні сагынасың бай. Кесе толық қымызын açыбаған ай, ағатайдың қабағың açылбаған ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүрген бір өні сағынасың ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүрген бір өні сағынасың бай, сағынтасың бай. Азамат баракелде, өнөрүң өркүндөй берсин, бар бол. Эми кезек кайра Улук мырза сага келди. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Мен жайлуу болуп боз ит тикпесе Ой, Азамат, балаке, карачы. Анда кыргыз эмес да, жайлуу боз ит тикпесе эле кыргыз эмес. Чыгарманы аткарып бересиң, Азамат бар бол, Улук бар бол. Адилет, кел анда кайра аккордеонду аласың ба?
Radionda alıp tüz efirde tüz karmap mikrofondu tüz takıp özün tüz durup bak beri. Onu sepkengen içinde emes çetişler aldı. Oşon için bir bala ekemek oynap kaladık da. Aha, makul emi. Yaşoonun özü uşunday deyt ko. Olduktan tüz efirde tüz karmap tüz ketip atkan turbay деп kalat görüşürüz. Kayсы шығарманы атқарып бересің? Рустам Сағыналиев ағабыздың өтініш деген шығармасын атқарып берейін. Жақсы болады. Ay azamat barakeldi. Altının kavul alat buyurursam görüp atsa. Burul geleme. Kayсы чыгарма? Бул чыгарманы болсо Ак кептер деген чыгарма. Бул чыгарманы группалаштарыма, классташтарыма, бардык тааныштарыма, айылдаштарыма, мугалимдериме, мектептеги мугалимдериме жана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясындагы бизге билим берип жаткан мугалимдерге арнап Ак кептер деген чыгарманы аткардым. Жакшы болот, мынакей бардыгына Ак кептер, жакшы. Ак кептер
Азамат баракелде, Кудай жакшы ийгиликтерди жарата бер демекчибиз. Эми Оңол мырза. Эми Шекербек бир айта кетчү арада ушул биздин дүйнө жүзүнө таанылган обончу Ырысбек Абдыкадыров агайыбыздын биринчи шакирти, биринчи окуучусу Есеналы Кенжебаев деген ушул агайыбыз бар эле. Ушул агайыбыз ушул жетиген тобунун баарын түзгөнүнөн, баарын өзү ушул уюштуруп жүргөн адам эле. Ошону көрсөтүп кетти. Ошонун юбилейсине мен терең кайгылуу менен жетиген тобунун атынан терең кайгылуу менен көңүл айтам. Жеңилерге балдарына арты кайырлуу болсун. Анан өзүм болсо Сакен Дүйшеевдин таандык Кайда элең деген чыгарманы аткарып берем. Жетсем болмок тилегиме жүрбейт белем жыгынып илебиге сугун арткан көздөргө урундурбай сени катып алмакмын жүрөгүмө сени катып алмакмын ай çıksan birge senin safarında bassan tursan жүрөсүң katarında kayda жүрдүң kaydasың oyundasың jada kalsa men uktap jatarında jada kalsa men uktabay jatarında karanыңды көргөнүдөй толкундан күндери гана күндөргөй болсун маған айтчы деги кайда элең кайда жүрдүң мен жигит кезимде солкулдаган мени жигит кезимде солкулдаган кайда жүрдүң кайда элең кайда кеттиң мени жигит кезимде солкулдаган мен жигит ай кезимде солкулдаган. Баракелде, Оңол мырза, кыска нуска убактыбыз бүттү. Эми кыргыз элине дагы айтам. Ушул кыргыз элине тынччылык болсун, жаман оорудан алыс бололу, жаңыдан болгон ажабыбыздын ушул анча мынча бизге кызык элди оңдосун, түздөсүн, кыргыз элине жардам берсин, жетигенте болсо, буюрса колубуздан келген талантыбызды элге тартууга аракет жасайбыз. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, жетиген тобу жет областка жанып, дайыма жакшы чыгармаларды аткара берсин, элдин жан дүйнөсүнө жакшыларды жеткире берсин демекчибиз. Барыңыздар, ойлогон тилек максаттарга жете бериңиздер. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.